звонок келди. Кирип эле мамам кайда десем эле казылып калды деп айтты. Ал күнкү эмоциямды эмете албайм. Без проба сайган экен алар. Мурттун ачсам мамам денесин жакын колумду кое койсом денеси жылуу экен. Кечирип коюм, мамаңдан айрылып калдык. Сактай албай калдык. Менин мамам өзү медсестра, 34 жылдык стажы бар медсестра. 54 жашка чейин келип өзүнүн бир жеке бир нерсеси болгон эмес, таптакыр өзүнүн кесибин сүйдү, өзүнүн кесибине иштеп келди. Кубанып, өзүмдүн үйүм деген чувствону чувствуйт деп кетти да, өмүр бою квартирада жүрдү. Жакшы квартирага чыгып кете алган жокпуз, анткени билесиздер, квартиранын дагы азыр баасы кымбат. Өзүнүн ишине мамлекетке арнап иштеди, бирок жыйынтыгында мамлекет мамама эч нерсе бере алган жок. Мамамдын арбагы да ыраазы болот деп ойлоймун. Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медианын катталуучулары. Качандардын айынан апамдан айрылдым деп биздин Сокол медианын редакциясына Бегмай айым кайрылган. Бегмай эже, саламатсызбы? Ошол каргашалуу окуя тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Быйыл 2024-жылдын 23 октябрында кадимкидей эле күн болчу. Түштөн кийин мамам дагы жумушка кетмейт да, негизи смен деп иштечү. Сентябрдан бери мен кызымды жанына алып жатып атчу да. Мамам бул жаныбызда комнатада да, мен балдар менен биякта, анткени аябай кичинекей комната, батчу эмеспиз анан. Бул жактагылар көчүп кеткенде биз бияка кирип алдык. Батырде турчусуз. Бул Батырде мамам бул жерде жалпы эсеп менен бир 14 жылдын чамасы чогуу экөөбүз, ал кезде мен балдарым жок болчу. Экөөбүз көчүп келгенбиз ушул жерге, анан ушул жерде жашап келдик. Саат 2:30 чамасында эле мага звонок келди. Ушинтип больницага бара калчы, реанимацияга бара калчы, 4-көр больницага деп чалуу келди. Анан Ким чалды сизге? Менин жолдошум чалып калды. Деп эле калды. Анан макул деп эле мен түзө эле 4-көр больницага бардым. Эч бир коркунуч жок, эч бир оюмда эчтеке жок. Барсам 4-көр больницанын интоксикация бөлүмүндө экен. Анан ошол жерде мамамдын чогуу иштеген коллегасы Фарида Ганижановна деп коет. Ошол эже туруптур. Мындай өңү илеп алгандай экен да. Анан мен кирип эле мамам кайда, жакшыбы, мамам эмне болуп кетти десем эле реанимацияга кире калчы деди. Реанимацияга кирсем эле окошко бар экен, жабык экен эшик. Анан бир пациенттер менен бир сүйлөшүп атышыптыр. Бир эже ачып, бир эже эмес, бала экен, медик экен. Мамамды айтып коесузбу, акыбалы жакшыбы десем, фамилиясын деди. Анан Күреңкеева Шакияна, мынчанчы жылкы деп, 68-жылкы болчу. Айтсам эле азыр деп эле ары кетти дагы, бир эже ар жактан басып келди, врач тоже. Окошканы ачып туруп эле мамаңар казылып калды деп айтты. Мен больницада ал күнкү эмоциямды эмете албайм. Эчтеке түшүнгөн жокмун да, последнего ишенген жокмун. Ошону алып ачты дагы, мамаңар ана умерла деп туруп эле сразу окошканы жаап койду. Мен болсо кайра тыкылдатсам эч ким деле келген жок. Чуркап эле Фарида Ганижановна бар экен. Анан Фарида Ганижановна мамамды ушунтип айтып атышат десем эле, ал туруп калды да, билет просто айтпай аткандай бир вид берип атат. Анан кайра чуркап кирип эле ушинтип эки жактан монтип эшик менен эмеде чуркап атам, эмне болуп атат депчи. Анан Фарида Ганижановна деп кайра чуркап чыксам, уже ар жакта мамамдын коллегалары мындай чогулуп келе атышыптыр да, 7-8 эже экен. Мен ушинтип мамамды айтып атат, жок деп ушинтсем эле кечирип коюм, мамаңдан айрылып калдык, сактай албай калдык деген жоопту айтты. Андан ары уже помутнением эмне болуп атканын түшүнгөн жокмун. Чалып эле Арстанга айттым, ушундай мамамды өлүп калды деп атышат. Эмелерге айтчы, эжемдер, тайжемдер бар, биякта бир-экөө, ошону айтчы деп эле ошентсем, ал өзү эчтекени түшүнбөйт, эмне деп атасың деп эле ошол ойдон ызы болуп кетти. Ал жерде эч ким болгон жок. Мен эшикке чыгып эле ушинтсем, ар жактан мамамдын коллегалары келип эле
кечирип кой, кайрат кылчы дей баштады. Мен бирок ишенген жокмун, анткени мамам мындай өзү баягы жалгыз бой аял болгонго күчтүү болчу. Саймадан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана Сайманы кошуңуз. Ошол күнү мамама эч ким айтпайт мага ал жерден. Мамаң эмне болуп казылган? Айткылачы эмне болду деп мен могу жерде чуртурсам эч ким айтпайт. Мамаң больницага барды да жаман болуп эле өзүн анан ушинтип калды дейт да. Анан ошол жерде канча адам турса, бир 3-4 мага жооп айтып атты да. Мамам эмне болду деп сураган сайын эле мамаң күйдөн дары сайынып келиптир дейт. Ар жактан бирөөсү болсо жок, эчтеке сайылган эмес, мамаң өзү эле ушинтип калды дейт. Ушинтип көп бир маалда ар жактан уже мамамды мен алаксытып ары алып баратышат. Бир маалда носилкага эле салып сүйрөп баратышат да. Бирок мен сразу сездим. Чуркап барсам эле жанынан жолу чыккан жок. Моргко алып баратабыз деп айтты. Артынан морг чуркап көрсөткүлөчү десем эметкен жок. Анан моргдон ачсам мамам денесин жакын колумду кое койсом денеси жылуу экен. Сулсул ойдон эле жөн эле уктап атат. Ишенген жокмун. Азыр баягы көзүн ачып айтып ийеби дедим да, мындай мен жакшымын дейт го десем жок, алып кирип кетишти. Ошол бойдон мен моргдун жанында түшкү 3-тө баргам, түнкү 12ге чейин ошол жерде жүрдүм. Ал жактан мен кийимни сайды деп аткан кезде милиция кызматкери келептир, формачан экен. Анан байке мага жардам бергилечи, ушинтип мамамды өлтүрүп коюшуп, айтпай жатышат, эмне себебин айтпай жатышат. Мен бирок ишенбейм, мамам күчтүү туруп кетет деп ошентсем. Мен азыр эмеде эмесмин, сен 102ге чал деди. 102ге чалынган ал учурда. Айттым ушундай мамамды. Анан негизи сөздөн чыгып сефтраксон сайылды деп айтышты да ошол жерденчи. Сефтраксон сайылды. Анан өзүн жаман сезди дейт. Анан ошол сайган айым келген жок. Түнкү саат 12, мен 12:30-1ге чейин ошол жерде тургамда, жанымда бир эжем, жестем ушулар. Анан бир маалда кечке тигилер эметишти, келсинчи ошол депчи. Мен дагы ошол эже ким экенин такыр элестете албай койдум да, ким. Бир маалда келди, Айгүл деген айым экен, күйөөсүн эшитип алып келди, келип эле ар жактан дагы бир заведующий да келди, эркек киши экен, атын тааныбайт экенмин. Келип эле тиги укол сайды. Анан бир маалда мен дексаметазон сайдым эле дейт да. Анан мен дагы мед колледжде окугам, болгону бүтпөй калгам окуумдучу. Анан дексаметазонду ал аллергический бир болуп аткан нерседен сайылат да, антигистаминный препаратка кирет. Анан неге сайдыңыздар десем эле өзүн жаман сезди, мен сайдым дейт. Өзүн жаман сезди. Ар жакка мен туалетке барам деди дейт. Туалетке баргандан кийин кыздар мен жаман болтам деп кыйкырды дейт. Барсак уже эже башкача болот дейт, өзүн жаман сезип. Алып келип эле процедурныйга алып келдик дейт. Анан муну сайдык, тигини сайдык, адреналин сайдык деп айтып атат. Бирок андан бир топ өткөндөн кийин мен эжеге барып, өзүбүз ооруп калдым, мен да балдарым да ооруп калды, барып анализ тапшырата сурадым. Эже жашынакай иштеп жүрөт эже. Эчтеке эмеси күлүп жайнап эле иштеп жүрөт, бир мындай эмени сезген жок да. Сиз милиция кызматкерлеринин арызы менен кайрылдыңызбы өзүңүз? Ошол эртеси күнү мамамды деген эме кылышты. Ал күнү берген жок, вскрытие кылабыз деди. Анан мен динден түшүнүгүбүз бар болгон үчүн эжемдер дагы бегимай сойдурбаганга аракет кыл, кыйналат деди да, бул жерден эле кыйналганы жетишет деди. Анан мен эртеси күнү айттым, ойлондум, кечке ойлондум. Мен түнкү ошо ооруктан келип алып таңкы саат 4кө чейин эмне кылам деп ойлондум. Анан мен эмени ошол мамам жаман болгон кезде, оказывается, булар ГОС эмес, ГОС келбей койду дейт. Булар Веданта деген частный скорый помощь чакырышат.
помощь чакырганда анан алар салып кетишет. Салып келип мамамды тен реанимацияга алып кирип келатканда эле мамам үзүлүп кетти деп айтат. Аны мен Ведантанын номерин түнкү саат 4-тө чалып, скорый эмеси бар экен номери. Чалып ушундай деп түшүндүрсөм, бир балага кайра номер берди. Ошол бала мамамды алып барган бала экен. Айтат, биз барсак дейт, сефтриаксон менен лидокайдын кошулмасы сайылган экен мамама. Без пробы сайган экен алар. Сайылып биз барганда мамаңар анафилактический шокто экен дейт. Давлениясы 40-ка түшүп, сатурациясы низкий экен дейт. Тигил жакталар болсо жок, давление эмеси, сознаниясы бар болчу деп айтып атышат. Анан тигил айтты, ошол эң главный причинасы бул антибиотик, ошо цефтриаксон сайылгандан кийин ушундайга. Анан мамаңыз деген без сознания экен, биз алып бараттык дейт. Реанимацияга кирип атканда мамаңыз үзүлүп кеткен дейт. Уже эмеси жок, пульс жок болчу дейт. Биз жардам бердик дейт. Биринчи жардамды көрсөтөттүк дейт. Аларда дексаметазон сайылыптыр, аларда адреналин сайылыптыр, көп нерсе сайылды дейт. Биринчи жардамга керектүү дарылар. Андан кийин мамаңар үзүлүп кетти. Сиздин арызыңыздын негизинде кылмыш иши козголдубу андан кийин? Андан кийин ошол жерде эртең мененкисин ошо моргко милиция кызматкерлери келди. Мен баягы отказной жазайын дедим да. Жок, мамам кыйналбайт десем, жок, сен без твоего соглашения биз баары скрытияга берилет. Анткени звонок түшкөн деди. Анан мен дагы эметтим, эмне себеби, эмнеден деген бир жүрөгүмдө кечке сөз суроо кыйнап келбесин деп, мен да билейин дедим, мейли дедим. Мен өзлөрү башында менин диктовкаммен жазышты. Анткени мен акыбалда эмес болчумун. Андан кийин калган өзүң продолжать этип жаз деди. Анан саат 10 чамасында мамамды алып чыгып беришти. Туулган жерине, нарын ак таласына болобуз. Алып кеттик. Коюп келдик. Мен келдим, балдарым бияктолчу. Келгенден кийин эле мага эч ким чалган жок. Бир убакыттан кийин эле мен номер телефон караганга акылым болгон жок ал учурда. Мама Куран окутулат, анан бир малдан бир номер чалып атты. Анан мен жазыптыр СМС, мен ушундай прокуратурадан жазып атам, убактыңар болсо келип кеткиле деди. Ал бирок бир топ убакыттан кийин, бир 20 күндүн чамасында гана анан менден заявление алды. 23-күнү десем жаңылышпайм. Заявление алып, силердики эчтеке непонятный экен дейт, жазылганыңар. Кайра жазып бергиле деп, анан өзү через компьютер мен айтып бердим, жазды, анан кол койдуруп 23 ноябрда мамамдын заключениясы чыкмак. Мен улам барып аттым, 2-3 жолу барып келдим. Экспертизанын жыйынтыгы? Барып келсем, азыр даяр болуп, 1 ай дебедик белек дейт. Анан макул деп, 1 айдан кийин чалсам, жок, даяр эмес дейт. Андан кийин кайра дагы бир жолу чалдым, мобилдик номерин берди. Кайра чалсам, гистологиясы даяр эмес, дагы бир жума дейт. Мен мамамдын ал кара кагазы жок, мен эчтеке жумуштарымды бүтүрө албайт экенмин. Бегим эже, сиздин апаңыз буга чейин кайсыл жерде иштечү эле? Менин мамам өзү медсестра, 34 жылдык стажы бар медсестра. Акыркы 15 жыл аралыгында мурда 11-чи поликлиника болчу, бирок азыр 7-чи поликлиниканын филиалы болуп, Бишкек парктын жанында, этажканын 1-чи этажында поликлиникада мамам медсестра болуп көп жылдан бери эмгектенген. 34 жыл болуптур иштегенине. Ошо карашы болгон күнү жумуш ордунда болчу да? Мамам ошо среда күнү, 3-күнү жумушка кетип атат да. Мамам жумушка кетип, жумуш ордунда мамам каза болуп атат. Жумуш ордунда каза болуп атат. Сиз жогоруда айтып атпадыңызбы, Айгүл деген айым мага эне сайган депчи, ошондо Айгүл сиздин апаңыз менен чогуу иштеген айым болот а? Айгүл ошол эже экен, менен эже мамамдын коллегасы болуп атат. Ошол 7-чи поликлиниканын филиалында иштешет. Булар процедурный кабинетинде иштеген медайым болуп атат мама. Апаңыз өзүн жаман сезгенде Айгүл деген айым мага укол жасагандан кийин анан тез жардамды чакырышкан. Биринчи ошол укол сайылгандан кийин мамам өзүн жаман сезе баштаганда, анан баягы сознаниясын терайт этип, мамам дем ала албай муунуп баштады дейт, жөтөлөм деп.
ошонткенде булар анан коркуп кетишип анан скорый чакырышыптыр. Скорый чакырганда анан частный жакын бат келет деп анан ошону чакырышат дагы ошол скорый менен анан 4-көр больницага алып жөнөшүптүр. Ошондо Сайган эже жанында барбаптыр. Жанында ошол Фарида Ганижановна деген эже барыптыр. Анан мен ал коллегасынан сурап атам, кандай болду мамам, сознаниясы бар болду, мамам мындай сүйлөп аттыбы десем, мен көргөн жокмун, алар артында келатышты, биз алдында келаттык дейт, мен көргөн жокмун дейт. Ошо менен эле эч ким мен билбейм, биз көргөн жокпуз деген эле бир сөздөрдү айтып атат мага. Айгүл айым ошо апаңыз каза болгондон кийин сизге келип кечирим сурап? Мен бияктан Куран окутканда келди, мындай кечирип койчу деп деле сураган жок, хотя ошол моргдун жанында мен иште мен айттым да, бир эле эмем мейли мамамдын эмеси жаны жаннаттан болсун, мейли мен эметпейм, козгобойм, бул бир эле эмем. Анда жумуштан кетиңиз сиз. Если без проба мынтип сая турган болсоңуз, анда баягы канчалаган адам да жабыркайт. Медик болуп туруп ошол жерде эң бир эмеси бул анафилактический шок деген бул аябай тез арада болуп кете турчу нерсе да. Булар тез жардам чакырбай, Айгүл айым кийин ошо сөзүнүн айтымында мага айтканда сайгандан кийин дейт, булар ары бери чуркап ошол моментально ошо жардамды булар кечигип калышкан. Бул чуркап врач издедим дейт. Опытный врачтарды таппай коюп, жалаң жаш врачтар болчу дейт приемдо. Анан ары чуркап анан өзүм келип эле ошолорду алып сайып баштадым дейт. Бул алдыбызда турган эмне документтер апаңыздыкы болчу? Анан дагы бир ошол экинчи маселе, ошол мамам 2010-жылдан баштап мамамдын үйү жок болгон. Бул убакка чейин эч бир жерде үй жок. Анан государственный ипотечный компанияга мамам очередке туруп келгенде заявление жазып келген ба, менин эмен үйгө очередке тургузуңуздар деп кайрылып 2010-жылдан бери мамам ошону жазып келиптир. Документтер биякта арасында калды. Жазып келди. Анан 2021-жылы мамам жазат. Жазганда анан одобрен болуп келген. Мамам өзү жалгыз мен жалгыз чоңойтtu. Анан мен 3 балам менен ошо мага каралашып жүрдү. Анан очередке турду, одобрен болуп келди. Одобрен болуп келгенден кийин аябай сүйүнүп 56-га чыкты да мамамчы. Анан буга чейин көптөгөн банктарга барып атпа, зарплатасы аз, мамам 8.000 зарплата, 10.000 зарплатаны акыркы бир 3-4 жылда эле алып башташты дагы. Анан биздин президент Садыр Нуркожоевич келгенде гана булардын зарплатасы 20.000ге көтөрүлдү. Эң көбү ошо 1-2 жолу 27.000 алды. Андан кийин акыркы убакта ошо 18-20 тегерээги алып келген. Банктардын баары отказ кылып келген, буга чейин зарплатаңар жетпейт, силер ала албайсыңар деп. Анан госипотекага турганда одобрен болуптур. Эмеси бирок очереди жылбай турду. 3000 канчанчы очередде көпкө турду. Анан быйыл ушу 1368 очередке жылыптыр мамам. Жылгандан кийин анан госипотекага барса, ошол быйыл да берилбей калышы мүмкүн деп ошентиптир. Анан мамам курултайдан кийин ошо президенттин катчысына давлениясын ченеп, анан ошол тууралуу айтса, силер президентке кат жолдомо кылыңыздар дептир. Анткени мамам баягы гипертония болчу, сахары постоянно көтөрүңкү болуп, өзүнүн да коопсузданып жүрчү да. Анан мамам ошо 2022-3 жылдары кат жазыптыр. Кат жазганда ошол окуп берсем болобу катын, ошол жазылыптыр. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо бул эмеге жазылыптыр. Министр здравоохраненияга да жазыптыр, анан Нуркожоевичке жазыптыр.
Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мен сизге кат жазуумдун себеби мен Бишкек шаардын 7-бейтапкана филиалында үй бүлөлүк медайым болуп эмгектенгениме 14 жыл болот. Булар буюрса 2023-жылы жалпы эмгек стажыма 24 жыл болду. 1989-жылдан бери үзүлүү талыкпай эмгектенип келем. Өзүмдүн кесибимди сыйлыктануу менен караймын. Көптөгөн сыйлык грамоталардын ээсимин. Жашым 54-тө, мындан 2 жыл мурун жазылган кат экен. Жалгыз бой энемин. Өзүм көп бир тууганмын. Атамдын көзү өтүп кеткен, азыр карыган 80ге чыккан энем бар. 2005-2009-жылдары айлык акым болгону 2,5 миң сомдон тегерек эле, анан бир аз көтөрүлүп отуруп 6 миң сомго жеткен эле. Ушул жылдын апрель айынан бери айлык акыбыз көтөрүлүп 25 миңге жетти. Сизге көтөрүп бергениңизге рахматымды айтамын. Сиз президент болгондон бери мен сизге чоң ыраазычылык билдиремин. Менин орчумду көйгөйүм үй маселеси. Мен 2010-жылы үйгө очередке турган элем. Биздин министр тараптан эч көзөмөл болуп келген жок, үйдөн дайын жок. Жай айында министр Алымкадыр Бейшеналиевдин приемныйына болуп, тилекке каршы ал киши жок, зам министрлиги жолугуп эч канааттандырылып жооп айткан жок. 2022-жылдын март айында гос ипотека очередке турган элем, 1 жыл болгону калды, очеред 3051 болду. Жылыштар жок. Кызым 3 баласы менен квартиралап кыйналып калдык. Эң улуу неберем 8 жашта, күчүүсү 1,5 жашта. Жашым болсо жарым жашымды жашап койдум. Мисалга айта кетсем, биздин коллега врач-дерматолог жашы 70те үйгө илгери эле очередке турган экен, квартиралап жүрүп жакында көчөдө калды. Азыр карлар үйүнө документин топтоп жатат. Ушуга окшогон миңдеген, жүздөгөн медиктер бар. Же өң-кадыр тааныш акчасы барлар үй алышат, билбейт экенмин ал. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден абдан суранам, менин акыркы жашоомду квартирамды көрүп кетиңиздер. Мен сизден бекер үй сурабаймын, гос ипотекалык үйдү карап бериңиздерди, очередимде карап берип коюңуздарды суранамын. Ушул менин катым сизден колуңузга барып окуп жардам келет деген ишеничим бар. Урматым менен Күрөңкеева Шакияна Турунбековна деп мага жазыптыр. Бирок ал жактан жооп келгенде, очередиңиз бар экен, күтүңүз дегенде бир жоопту айткан. Апаңыздын намында ошо гос ипотекага катталган, анан ал каза болгондон кийин сиздерге үй берилет бекен же? Жок, ошол маселе боюнча барып көрдүк. Мен өзүм барып, анткени жумушундагылар да айтты, көп айтып жүрчү, мамаң ошол буюрса үй издейт деп. Мен кызыма да айтчу экен, буюрса өзүбүздүн үйүбүз болот деп. Көп айтып жүрдүм. Мамамдын эң бир эмеси ошол 54 жашка чейин келип өзүнүн бир жеке бир нерсеси болгон эмес, таптакыр. Башка жакка да чыгып иштеп кете алган жок, өзүнүн кесибин сүйдү, өзүнүн кесибинде иштеп келди. Красный зонада иштеп жүрдү, ошол жакта бир эмес 2 жолу возрастына карабай. Анан барып ошол ипотечный компанияга барып сурасам, жок дейт. Мамаңыздар көзү өтүп кетти, эми эч кандай очеред силерге тийбейт, очеред аннулируется дейт. Ошондо мен бир ошол сураганым, мамам канча жыл иштеди, соцфонд баягы пенсиясына эме төлөп атты да, соцфондко төлөп атты. Анан мамам ошондо бекер иштеп, бекер эле ушул очередке туруп калды дейм. Анткени мен барганымда 24-чү очереддеги эже ыйлакта барды, статистикада иштейт экен, 3 жылдан бери очередин тийбей атат дейт. Менин түшүнүгүм боюнча көбүнчөсү ГСМ дейт, түшүнгөн жокмун кандай экенчи, ГСМ жагынан алынган дейт 300 квартира. Анан 300 квартира негизи көбүнчөсү эле баягы 50%, кандайдыр бир пайызын төлөгөндөр алат экен. Бул гос эчтеке взносу жок адамдар, акчасы жок адамдар ал жерден алыша албайт экен. Ошондо мамам бекер эле үмүт менен турду ошол очередке. Өзүнүн башка жумушка мен көп да айтып жүрдүм, мама жүр, мигрант болуп иштеп келели, жүр экөөлөп барып мынтебиз балдарды алып алабыз десем, эми аз калды, кызым кичине чыдаган жаным, чыдап койчу, үйүбүз тиет, ушул эле жерде аракет кылып туралычы деп жүрдү.
Жыйынтыгында мамам ушул 34 жылдык эмгегин саламаттык сактоо тарабына арнаптыр. Өзүнүн ишине, мамлекетке арнап иштеди. Бирок жыйынтыгында мамлекет мамама эч нерсе бере алган жок. Мамам эч кандай акчалай сыйлык алып, мамам эч кандай мындай бир айлыгын элден жогорку көтөрүлгөн деген эчтеке болгон эмес. Кача мамам канча региондорго иштеп келген, Ак Талаада иштеген, канча баягы региондорго барганда мынтип жаш медиктерди алып кезде улам жөнөтөчү да, бул айылга иштеп кел, тиги жерге иштеп кел. Мамам экөөбүз жетелешип алып, мени мамам эч качан таштаган эмес. Экөөбүз жетелешип алып, бактылуу күндөрүбүз көп болду. Баягы жалгыз бой аялдын башында көп түйшүктөрдү кыйналган күндөрүбүз да көп болду. Бирок баягы мен чоңоюп мамама жакшы турмуш тартуулайм деп аябай ойлочумун, бирок баардык нерсе биз ойлогондой боло бербейт экен. Ошо мен эң бир өкүнүчүм дейм, мамам мындай кубанып өзүмдүн үйүм деген чувствону чувствуйт этпей кетти да, өмүр бою квартирада жүрдү. Биз жакшы квартирада чыгып кете алган жокпуз, анткени билесиздер, квартиранын дагы азыр баасы кымбат. Балдарым улам бар болгон сайын балалуу үй бүлөлөрдү албайт квартирага. Ремонтту бузасыңар деп негизи ал бардык эле үй бүлөлүү, көп балалуу үй бүлөлөрдүн көйгөйү ошол болуп келет да. Айжа, кыргыз элинечи Садыр Жапаровго кайрылыңыз болсо айтып өтсөңүз. Баягы президентке, биздин Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршевичке кайрылуум бар. Ошол мындай тагдырлаш миңдеген медиктер бар экен. Мен баягы ипотека барганымда да көп ошол тармакта иштеген мугалимдер, медиктер, статистикада иштеген эжелер барып очередке турду. Мен төрага кайрылуу Балтабаев Темиркул Абдубахаповичке кат жазганда ал адам ордунда жок экен. Жана анын бир жардамчысы чыкты, эже айтты, жок, биз эч кандай өзгөртүүгө кире албайбыз, закон деген ушундай. Сен эмне кылсаң дагы сага бул өтпөйт, эч кандай мураскерликке, анткени силер ал жерде взнос төлөгөн эмессиңер дейт. Ошол азыр эми президентке кайрылуубуз ошол мамамдын очерединдеги үйүн, өзүнүн ошол эмгегин неберелерине деп арнап келген да. Мен эмес, неберелерине көп сарсана болчу. Эми азыр ал жөн эле бүттүү кезеги жок, мамам болду, силер бара берсеңер болот деген нерсе болуп атат да. Болгон эме мамам ушунча жыл эмгектенип, ушунча жыл бекер эле эмгектен үмүттөнүп жашап келиптир. Ал үй акчаң жок болсо, таанышың жок болсо, быйыл да тийбейт экен, кийинки жылда тийбейт экен. Мен эми азыр 38 000 киши очередте бар экен. Мен официалдуу турда эч жерде документтерим жок иштеген. Мен кайсы жерге барып очередке туруп качан аларымды билбейм. Мен миллиондогон акчам жок, барып взнос төлөп ал ипотеканы алууга дагы. Бир ошо суранарым, ушул жагын карап бериңиздерди суранам. Мамамдын өзү жок болсо дагы өзүнүн ошо тилектенип, ушул үмүттөнүп келген ошо очередте үйүн хотя бы ошол өзү айткандай небереме калтырам деп көп айтчу. Ошо небереси ошол мамам сезилбеген сезимди баягы балдары сезип көрсүн деген үмүтүм бар да. Мамамдын арбагы да ыраазы болот деп ойлоймун. Буюрса Бегимай эжекебиздин үнү президентибиз Садыр Жапаровго жетип, маселеси чечилет деген үмүттөбүз. Сокол Медиа YouTube каналына каттаганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.